Рахмат, Дастан Артысбекович, урматтуу жана кээ бир менен урматсыз кесиптештерим. Ушундай улуу күнү уят ишке барбасаңар болот эле. Ушул өкмөткө бооруңар ачып атат да. Жан тартып атасыңар. Карапайым калктыга деле жаныңар ачып койбойбу? Ушул өкмөттүн шалакылыгынан коронавирус менен күрөшө турган 98 врач бүгүн өмүрү менен күрөшүп калды. Ушул өкмөттүн шалакылыгынан го. Улуу ата мекендик согушта штрафной батальон деген болгон. Куралы жок согуш кайдаган. Алар жок болгончо биз октолуп алайык деп. Врачтарды ошентип алды кайдады. Анан ар бирине 200 миңден кенемте пул дейт. Бул келеке пул да. Келеке пул да. Анан дагы комиссия түзөбүз дейт. Токтоткула комиссиясын. Урматтуу өкмөт. Дача суу эмес да бул силерге комиссия түзүп ар бирин иликтеп чыга тургандай. Алар врачтар ыйлап атат. Ыйлаган врачтарды кечирим сурап атасыңар. Убакыт келет, барыңар эл алдында кечирим сурайсыңар. Чындыгы ушул. Вирус бар болсо, вирустун артында минус бар. Минустун артында чоң саясат бар. Дүйнө дүрбөлөнгө түшүп атат. Тигинчи адам өлдү, мынча адам өлдү деп. Бирөөңөр жооп бере аласыңарбы? Кытайда 2 саатта канча адам өлөт? Жөн эле. 3000 адам өлөт. 3 айда коронавирустар 3300 адам өлдү. Эмне үчүн Кытай менен чектеш Непалда, Бутанда, Вьетнамда, Лаосто, Камбоджада, Монголияда бир дагы адам набыт болгон жок? Эмне үчүн? Эмне үчүн килеген Россияда bir ayda 170 адам коронавирустан набыт болду, а ДТПдан, жол кырсыгынан 1,5 миң адам кайтыш болду. Саясат бар да. Анан кийин силер өзүңөр айтып атасыңар, буну саясатка аралаштырба деп. Саясатка өзүңөр аралаштырып атпайсыңарбы? Өзүңөр ак халатчандарды ушинтип атпайсыңарбы? Кайрылтып атпайсыңарбы? Өзүңөр сөктүртүп атпайсыңарбы? Жанагы Киргизка деген кыздарга. Анан келип олтуруп карапайым элге жунтасыңар. Урматтуу депутаттар, биз жыйынды токтотпой коронавирусту токтотуш керек. Анан контрабанда менен коррупцияны токтотушубуз керек. Урматтуу Искелди мырза, биз жооп берүүдөн качкан жокпуз, жооп беребиз. Маселе жок. Азыр өзүңүз айтмакчы, биз чогулуп отуруп бул жерде бирөө күнөөлөбөй, андан көрө чогуу ошо эл менен чогуу отуруп коронавирусту жеңгенге баралы. Кудайдын алдында ар кимдин жообу бар. Баарыбыз жооп беребиз. Дагы бир жолу кайталайм, биз качпайбыз андан. Өкмөт бүгүнкү кандай өкмөттү кабыл алса, бүгүнкү өкмөт ошол өкмөттү бутуна тургузуп иштеп, ушундай кырсыктарга каршы турууга колунан келген аракетин кылып атат. Буга чейин да кылды. Мен сизге айтып коеюн, эми баягы расследование боюнча айта турган болсок, аны биз кече дагы комитетте түшүндүрүп айтып бердик. Ал эпидрасследование дейт. Ал ар бир эпидемиялык ачак чыккандан кийин ал жерде сөзсүз түрдө мыйзам боюнча расследование жүргүзүлөт экен. Анын причинасын апрель этпесе, аны менен күрөшүүгө мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан ошондой гана расследование жүргүзүлөт. Башка бирөөнүн аброюна шек келтирип, же болбосо бирөөгө мындай бир кыянаттык жол менен расследование жүргүзүү маселеси өкмөттүн алдында, штабтын алдында да турган жок. Ошондуктан бул жагынан кабатыр болсоңуздар болот. Кээ бир айтылган сөздөрдү туура эмес түшүнүк менен ошондой маселелер болду. Ал жөнүндө биз брифингде да айттык, кече комитетте да айттык, аны сүйлөштүк биз. Жалган маалымат бергендер өзүнүн жазасын алат. Ал боюнча сөзсүз түрдө иштин жыйынтыгы менен биз тыянакты чыгарабыз. Ошондуктан баарыбыз келгиле андан көрө чогуу коронавируска каршы ишти жыйынтыкта бүтүрүп алалы, андан кийин күнөөлөрдү териштирели. Ал күнөөлүү эч жакка качып кетпейт. Эгер ошондой күнөөлүү чыга турган болсо. Бүгүнкү күндө дагы бир айтайын. Өкмөттүн негизги тапшырмасы кыла турган иши коронавируска каршы күрөшүү. Рахмат.